Саламатсыздар курстун катышуучулары жана кат талдеги окуучулар. Бул видеодо мен ЧРТга даярдоо курсу тууралуу маалымат бермекчимин. Алгач өзүм тууралуу тааныштыра кетсем, аты жөнүм Асаналиев Ерлан Маликович, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетте энергетика факультетин бүтүргөм. ООРТга даярдоо боюнча тажрыйбам бар. Онлайн 3 жылдык, офлайн 6 жылдык тажрыйбам бар десем болот. Буга чейин иштеген жерим 5+ билим берүү борборунда ООРТга даярдык иштегем. Мен тууралуу ой пикирлерди болсо Instagram баракчадан көрө аласыздар. Собачка студшкол деп жазсаңыздар биздин баракча чыгат. Ошол жактан онлайн даярданган окуучулардын ой пикирлерин жана ошондой эле алган баалары тууралуу толук маалымат алсаңыздар болот. Эми курс тууралуу маалымат берсем, курс жекече өтүлөт, эки түрдө өтүлөт десек болот. Бирөөсү Zoom аркылуу, түз эфирде десек болот, экинчиси сайт аркылуу, башкача айтканда видео сабак түрүндө өтүлөт. Эми ар бирөө тууралуу кыскача маалымат берсем, Zoom'да кандай болуп сабак өтүлөт? Zoom'да бул түз эфирде. Түз эфирде болгондо жекеме жеке Zoom аркылуу сабактар болот экен демек. Жумасына болсо 3 жолу сабак болот, 1 сааттан. Анан деңгээлине жараша сабак деп жазылып турат. Деңгээлине жараша сабак деген бул сиздерге кайсыл жерден башташ керек болсо, мисалы сиздин деңгээлиңиз 5-класстыкындай калып калса, мисалы математикаңыз аябай аксап 5-класс болуп калып калсаңыздар, демек ошол жактан баштап улантып кетебиз. 8-класстын деңгээлинде болсоңуз, 8-класстан өйдөңкүсүн үйрөтөбүз деген сөз. Демек деңгээлине жараша сабак болот экен. Андан кийин дароо баштоо. Башка курстардан артыкчылыгы ошол. Сиздер эч кандай группаны күтүп отурбайсыздар. Бул жакта жекече сабак болгондуктан дароо оплатаны кылар менен график коюп сабактарды баштай берсек болот экен. Так, ылайыктуу график. Атайын мисалы курс эртең менен саат 9-да, кечки түштөн кийин жазылам десеңиздер, саат 3-кө деп айтпайбыз. Сиздердин да графикти карайбыз, ошолорго карап туруп, ылайыктуу график коюп туруп, андан кийин сабактарды баштайт экенбиз. 1 айлык төлөм 3000 сом. Кээ бирөөңүздөргө кымбат болушу мүмкүн, кээ бирөөнө бул нормалдуу баа болушу мүмкүн, бирок жалпысынан айтып келгенде 3000 сомго сиздер жекече окуп жатасыздар, ошондуктан баасы ушундай. Жекече дегенде эч кандай ал жакта окуучу болбойт. Сиз менен мугалимдин ортосунда гана сүйлөшүп болот. 1 сааттан, ошондо жумасына 1 сааттан өтүлө турган болсо, 1 айдын ичинде 12-13 саат сабак өтүлөт, жекече өтүлөт. Бул Zoom аркылуу эгерде даярдана турган болсоңуздар, эгерде сабактарды калтырбай, жоопкерчиликтүү мамиле кыла турган болсоңуздар, 2 айдын ичинде математикадан баштап геометрия бөлүмүнө чейинки бардык бөлүмдөрдү окуп бүтсөңүздөр болот. Демек бул сизден гана көз каранды. И ошону аябай жакшы түшүнүп окуса болот. Бир да эсепти калтырбай, жакшылап түшүнүп алсаңыздар болот. Андан кийинки экинчи жолу бул видео сабак түрүндө. Бул тууралуу азыр мен сайтты да ачып көрсөтүп берем, кандай болгон сайт, кантип окуйбуз, ошол тууралуу да кыскача айтып берем. Ошондуктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Видео сабак түрү. Видео сабак түрүндө мындай. Сайтка сиздерге доступ аласыздар. Доступ дегенде ошондо негизи сайт жабык сайт болот. Ошол сайтка сиздер доступ аласыздар. Ал сайтка кирген соң сабактар видео түрүндө болот. Ошондо сиздер видео сабакты көрөсүздөр. Тиешелүү тапшырмалары болот, тесттик суроолор, колонкалар. Кыскасы ошол тапшырмаларды аткарасыздар, жөнөтөсүздөр. Жөнөткөндөн соң ал жактан автоматтык түрдө текшерет, жоопторун чыгарып берет, чыгарылыштарын көрсөтүп берет экен. Мында болсо жумасына 6 жолу сабак болот. 6 жолу ана 1 сааттан канча сааттан өтөбүз деген нерсе жок. Муну эске алып коюңуздар, себеби сабактар видео сабак түрүндө болуп жатат. Анан бул жактан бардыгы нөлдөн башталат. Антип сиздердин деңгээлиңиздер карабайт. Балким сиздердин деңгээлиңиздер жогору болсо деле, баары деле нөлдөн башталат. Нөлдөн башталат дегенде 5ке 5ти кош дегенден баштабайбыз, а именно 5-класстан өйдөңкү материалдарды баштайбыз. Бөлчөктөрдөн өйдү баштайбыз деген сөз.
Буга чейинки деңгээлдеги эсептерди өзүңүздөр чыгарганды билишиңиздер керек. Мисалы кошуп кемиткенди, мисалы көбөйтүп анан кошуу турса кайсынысы биринчи аткарылыш керек. Ушундай сыяктуу 4-класска чейинки маалыматтарды билишиңиздер керек. Алар үйрөтүлбөйт. Анан биринчи каша иштелеби деп сурабашыңыздар керек. Ал нерсени сиздер 4-класста билесиздер. Же биринчи көбөйт аткарылабы, кош аткарылабы деген суроолор бул жактан берсеңиздер жооп берилбейт. Себеби сиздердин деңгээл 5-класстыкындай болуш керек. 5-класстан да өйдөрөөк болуш керек деген сөз. Анан бул жактан деле дароо башталат. Эч кимди күтүп отурбайсыздар, сабактар дароо башталат. Андан кийин эркин график. Бул жактан атайын график коюлбайт. Мисалы бүгүн саат сиздердин убактыны карап же мугалимдин убактысын карап отурбайсыздар. Бул жактан каалаган учурда аткарасыздар. Бүгүн мисалы саат 8-де бош болсоңуздар, видео сабакты көрүп, тапшырманы аткарып жөнөтө берсеңиздер болот. Балким түнкү саат 12-де бошойсуздар. Түнкү саат 12-де болсо дагы жөнөтсөңүздөр боло берет. Айырмасы жок экен. Эртеси балким 1-де бошойсуздар, анын эртеси кайра 3-тө бошойсуздар. Каалаган учурда жөнөтсөңүздөр болот экен. Себеби бул видео сабак түрүндө болуп жатат. 1 айлык төлөм болсо 500 сом. Азыр сайтты кандай экенин көрсөтүп берем. Андан сырткары акциялар тууралуу айтып берсем, именно ушул сайт тууралуу сайт менен окугандарга атайын акция бар. Эгерде сиздер Инстаграмдан биздин курсту бөлүшө турган болсоңуздар, башкача айтканда сиздерге атайын публикациянын сүрөтүн беребиз. Ошолду сиздер өзүңүздөрдүн Инстаграм баракчаңыздары менен бөлүшө турган болсоңуздар, ошол учурда сиздерге 20% скидка берилет. Башкача айтканда 500 сомдук курс 400 сом болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө бөлүшүп койсоңуздар болот. Шарттары толук менин WhatsApp номеримден сурап алсаңыздар болот. Андан кийин активдүү окуучу деген акция бар. Башкача айтканда сиздер күнүнө 1ден сабак эмес, 2ден сабак жөнөтө турган болсоңуздар, экинчи айга 100% акция, то есть скидка аласыздар. Ошондо сиздер элдерден ашыкча жөнөтүп жатасыздар дейли, мисалы 2ден 3дөн балким жөнөтүп жатасыздар, күнүнө 3дөн сабак аткарып жатасыздар. Ошол учурда сиздер 100% акция аласыздар. Ошондо экинчи айды бекер окуйсуздар деген сөз. Эми сайтты көргөзүп берейин. Сайт кандай? Сайттын ссылкасын ушул видеонун описаниясынан тапсаңыздар болот. Эгерде группада катталган болсоңуздар, сиздерге группага жөнөтөм. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, ушундай бөлүм ачылат. Мен атайын телефонный режимди көрсөттүм. Ата компьютерный режимде кичине башкачараак көрүнөт. Мисалы компьютерный режимде ушундай көрүнүшү мүмкүн. Именно телефонный режимде көрсөтүп жатам. Телефондон ушундай көрүнөт. Сиздер математика бөлүмүн тандайсыздар. Бул жакта кыргыз тили деп жазылып турат. Азырынча кошула элек, бирок кыргыз тилди басып карап коюп туруңуздар. Мисалы бул видео сентябрдын башында тартылып жатат. Балким октябрь, ноябрларда басып көрүңүздөр. Кыскасы, кыргыз тил бөлүмү кошула турган болсо, бул жакта кошумча сабактар чыгат. Азырынча мынакей пустой ак эле болуп турат. Математика бөлүмүн көрөлү. Так, башкы бет. Могул жакта мынакей 3 сызыкча бар. Ушул жактан ар кайсы бөлүмдөргө дароо өтүп кетсеңиздер да болот. Ушул жактан бассаңыздар болот, же болбосо мынакей ар бир бөлүмдү мындай деле басып кирсеңиздер болот. Мынакей математика бөлүмү деп турат. Математиканы баса аласыз. Математика бөлүмүндө мынакей 5 айлык курстун сабагы бар. Жанагы айткан нерсем мындай. Эгерде сиздер биринчи айдын сабагын 1 айда эмес, жарым айда бүтүрө турган болсоңуздар, экинчи айдын сабагын бекер окусаңыздар болот деген сөз экен. Давайте биринчи айдын сабагын ачып көрөлү. Бул жакта жазылып турат. Сабактар катары менен көрүнүү сунуштайт, себеби сабактар бири-бири менен тыгыз байланышта. Сөзсүз түрдө сабакты катары менен көрүшүңүздөр керек. Бул математика. Мисалы биринчи сабакты көрүп туруп, анан алтынчы сабакты көргөнгө болбойт. Биринчи сабакты көрүп тапшырмасын аткарып, анан экинчи сабакка өтүп ушундай катары менен көрүш керек. Математикада ар бир сабак тыгыз байланышта. Ошондуктан сөз түрдө катары менен көрүңүздөр. Мисалы мен биринчи сабакка кирейин дейм. Бул жакта видео сабак ачылат сиздерге. Ошол видео сабакты алгач көрүп аласыздар. Мисалы бул эмне тууралуу? Бөлчөк тууралуу. Жөнөкөй бөлчөктөр тууралуу маалымат экен. Кошуу жана кемитүү дейт. Кыскасы ушул видеону акырына чейин көрөсүздөр. Кантип жалпы бөлүм табат, кыскасы ушунун баарын көрүп чыгасыздар.
Азыр меники YouTube жагына кетип кетти. Бул жакты жаап коелу. Мынакей көрүп алдыңыздар деп коелу. Акырына чейин түшүндүңүздөр. Анан бул жактан тапшырманы аткарып баштайсыздар. Аты жөнүңүздүр дегенде өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү толук жазасыздар. Андан кийин кайсы группада окуйсуз толук бойдон жазып коесуздар. Мисалы скуч школ деп жазып койсоңуздар болот. Же болбосо ортого даярдык группа деп койсоңуздар болот. Андан кийин бул жактарга көңүл бурасыздар. Жоопторду төмөндөгүдөй кылып жазуу керек. Кыскасы ушундай сыяктуу эскертүүлөр болот кээ бир жерлерде, кээ бир жерлерде болсо жөнүндө тесттик суроолор болот, жөнүндө аткарып койсоңуздар болот. Кыскасы мынакей бул жактан баштап аткарып баштайсыздар. Мисалы түшүнүктүү деп ооба деп коелу. 3-төн 2 кошулган 5-тен 3 дейт. Эсепти чыгардыңыздар деп коелу. Чыгаргандан кийин жообун жазышыбыз керек. Мисалы могул жакта жогору жагында үйрөтүп жатат. Жоопту кандай кылып жазыш керектигин. Мен ооба деп жазып койдум. Кыскасы сиздер кантип жазыш керектигин үйрөнүп аласыздар. Эсепти чыгарып баштайбыз. Эсеп чыгарганда жалпы өлүмү бизде 15 болуп жатат. Бул жака 5-тен беребиз. Мен сиздерге азыр түшүндүрүп берейин. Жөн эле мен көрсөтүп берсем, бул жака 3-төн беребиз. 5-ти 2-ге бөлсөк 10. Кошулган 3-тү 3-кө бөлсөк 9. 15-тен 19 экен. Демек жообу 15-тен 19 болду. Эми жообун жазышка туура келет буякта. 15-тен 19. То есть наоборотан 19 биринчи жазам, 15-те. Мынакей ушинтип жоопторун жазасыздар. Ар бирөөнүн мисалы жоопторун жазып чыгасыздар. Мен туура эмес деп жазып атам кыскасы. Себеби азыр мен жоопторун көрүшүм керек болуп атат, эмне болгон. Бирок сиздер мынтип аткарбадыңыздар, сөзсүз түрдө ар бир эсепке көңүл коюп аткарып чыгышыңыздар керек. Мисалы могул жерден мындай да, көп окуучулар суроо берет. Биринчи эмнени аткарабыз деп. Сиздерге маалыматта айтылып жатат, 4-класска чейинки маалыматтар берилбейт. Бул жакта кашаны биринчи аткарыш керектигин сиздер өзүңүздөр билишиңиздер керек. Анан видеодо каша жөнүндө айтылбаптыр го деп, андай деп ойлонбоңуздар. Сиздер буга чейин билесиздер, каша биринчи аткарылат. Демек кашаны аткарыңыздар, андан кийин кемитип коюңуздар. Бөлчөктү кошуп кемиткенди үйрөттү ооба, бирок кашаны үйрөткөн жок деген сөз болбош керек. Андан кийин бул жактан болсо жоопторун жаза берели азыр. Акырына чейин жазасыздар дагы, анан отправить баскычын басасыздар. Ак болуп чыгып калат сиздерде. Ошондуктан жогору жака чыгыңыздар. Жогору жака чыгышыңыздар керек сөзсүз түрдө мынакей. Телефондон болсо листтейт этип келесиздер, телефон менен кирсеңиздер. Анан посмотреть баллы деп жазылып турат. Ошону басасыздар. Карай турган болсоңуздар, туура эмес жерлерди сиздерге көрсөтүп берет. Биринчиси мен чыгаргам. Чыгарганда мынакей туура чыгарып турман. 15-тен 19. Жообу туура деп атат. Кийинкилердин баарын жөнүндө урдуруп жазып койгонбуз. Баардыгына тең X болуп турат мынакей. Баардыгы тең демек туура эмес деген сөз. Анан бул жактан сиздер карайсыздар. Макул жоопторун көрүп алдыңыздар, андан кийин чыгарылыштары турат. Кантип чыгарып келгенин көрсөтүп берет. Ушинтип күнүнкүсүн күндө аткарасыздар. Анан көпчүлүк айтат, мен бөлчөктү билем дейт. Сиз бөлчөктү билсеңиз деле, экинчи айга жазылып кетиш шарт эмес. Биринчи айда бөлчөк эле үйрөтүлөт деген да сөз эмес. Биринчи сабакка кирди бөлчөк, мен буну билем да дейт. Билсеңиз, кийинки сабакта аткарып көрүңүз. Мынакей бул жактардан кээ бирөө кыйын болгондор үчүн мен айтат элем. Бул жактан мисалы 16-чы сабакты көрөлү. 16-чы сабакта эмне бар экен? Мынакей мондай сыяктуу эсептер бар экен. Уже мынакей ондук бөлчөктөр боюнча и квадраттар боюнча кошулуптур. Ушундай эсептер бар экен. Ушундайларды аткара аласызбы мисалы? Биякта уже маселелер да бар экен. Аткара алсаңыз, конечно, экинчи айга дароо жазылып кетсеңиздер болот. Кээ бирөө айтат, эмнеге оңойдон баштап атасың? Колонкалар берилеби? Мынакей көрсөңүздөр болот. Мына тесттик суроолор турат. Азыр кээ бир жерлерин ачып көрөйүн, колонкалардан да көрсөтүп коеюн. Видео сабакты көрөсүздөр, бул жакта аткарасыздар. Ар бир сабактын ичинде видео сабактар бар, ар бирөөнү көрөсүздөр, аткарасыздар. 16-чы сабакты көрдүм, мисалы 18-19 сабакты көрөлү.
Уже бул жакта мисалы теңдемелер чыгарылып атыптыр. Теңдемелерди кантип чыгарыш керектигин көрсөтүп. Мына бул жакта колонкалар турат. Сөзсүз түрдө колонкаларга эсептерди чыгарабыз. Колонкалар болобу деп биринчи сабакты көрсөт дагы колонкалар болобу деп суроо берет. Сөзсүз түрдө сиздер колонкага алып коюш керекпи деген сөз да. Бөлчөктү чыгарып атсаңардар үстүнө колонка кошуп койсо, оортунун суроосу деп түшүнүп каласыздар. Андай эмес. Оортуда ар кандай эсептер келет. Ошондуктан ар бир нерсеге даяр болушуңуздар керек деген сөз. Анан сабактар бири бири менен тыгыз байланышта деп жатам. Бөлчөктү билбей туруп мисалы теңдеме чыгарууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн баш жактагы сабактар оңой болушу мүмкүн. Мисалы биринчи 4 сабагы оңой болушу мүмкүн. Аларга кирип көрсөңүздөр болот. Андан сырткары курска сиздер жазылбасаңыздар деле алгачкы сабактардын баары тең ачык турат. Ошолорго кирип көрө берсеңиздер болот. Мисалы биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү сабак ачык турат. Ошону көрсөңүздөр болот. Мынакей ак болуп тургандардын баары тең ачык сабак деген сөз. Мисалы экинчи айдын сабагына кирип көрөлү. Экинчи айдын сабагында дагы биринчиден баштап 4-үнчү сабакка чейин ачык турат. 5тен баштап баса турган болсоңуздар сиздерге ачылбайт. Алар только оплатаны кылгандан кийин гана ача аласыздар. 3-үнчү айдын сабагы тоже мынакей баштапкы сабактар ачык болот. Кийинки сабактар жабык түрүндө болот. Анан акыр жактарында бул жактан баса тесттер кошулбай калган, ошолорду мен кошуп коем бул жактарга. Жалпы мисалы 3-үнчү айды жыйынтыктоочу тест, экинчи айды жыйынтыктоочу тест. Кыскасы ар бир айды жыйынтыктай турган атайын тесттер болот. Ошону өткөндөн кийин кийинки айга окусаңыздар болот. Сөзсүз түрдө курска катталыңыздар, анан сабактарды баштай берсеңиздер болот. Эгерде группага катталган болсоңуздар, сабактарды аткарасыздар бул жактан. Биринчи сабакты аткарасыздар. Жообун мынакей могул жактан сиздерге баллы чыгат. Ошонун баллды скриншот кылып менин жеке номериме жөнөтүп коюп турасыздар. И суроолор болсо менин личкама жазсаңыздар болот. Эгерде сиздерге бул видео пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, видео менен бөлүшүп коюңуздар.